Өткөндөрдө кыргыз жигиттери эл душманы деп айыпталып, түрмөлөргө түшүп, атылып кетип жок болушса, бүгүнкү кыргыз жигиттери миллиондорду уурдап жеп айыпталып, өздөрү жасап алган үйдөгү түрмөлөрүнө түшүп, кайта миллиондорду парага берип, кутулуп кетип кайра бийликке келүүдө. Өткөндөрдө кыргыз жигиттери элди жерди сырттан келип басып алган душмандардан коргоп баатыр болушса, бүгүнкү кыргыз жигиттери душмандан жаман душманга айланып өз элин иштен басып алып, талаптыма ичип жеп баатыр болууда. Кыргыз деген европалыктарга окшоп битин сыгып канын жалаган, энергиясын, күчүн үнөмдөп сарптаган саясатчыл эл эмес деген, кыргыз деген 1000 күнгө жетчү нерсесин бир күндө чачып жиберип басып кетчү эл экенин, кыргыз деген орустун токоюндай чытырман, жылчыксыз, орустун талаасындай учу кыйырсыз кенен, көп эл эместигин, кыргыз деген өзүнүн жер суусуна окшоп жайдак төш, ачык айкын, ошол учурда өңгүл-дөңгүл, уңкул-чуңкул, коктуголоттуу, буктурмалуу, ылдам өзгөрүлүп турман, бирде эңке иштеп барып аркан бойлогу самчыныкка түшсө, бирде бийиктеп тоодон тоого чыгып отуруп башы булутта тийип баскан, ат минсе жаны тирилип шамалга, жалынга айланып кеткен булут мүнөз, жылкы кыял эл экенин көбүс түшүнгөн.